Уландысы, өзүмдүн башымдан өткөргөн окуялардан айтып берейин. Кайсы бир жылдары Капкара таштын жанына барып калдым. Жаналгычтай көзүмө суук көрүнсө дагы, ал таш мээрим чачкансып мени өзүнө чакырат. Жанында карап туруп жылмайдым. Ал да мени карап жылмайып, мына буларды айтты. Сен таңдан кечке эмнелерди ойлойсуң? Эмне үчүн өз жаныңдын кыйналганын туйбайсың? Албетте, мен муну эрте сезе алганым жок. Кай бир учурларда көп ойлордун үстүнөн ойлонор элем. Мына ошолорду кагаз бетине жазып калтырбаптырмын. Карап көрсөм, менин жашоого болгон көз карашым эчек калыптанып, адамдарга ачык айтуу мезгили эбак эле бышып жетилген экен. Боюма сиңирилген бул акылдар денемди тээп, жарып чыгып, азыркы күндө элге таркатылууда. Тамырымдын күчтөп соккону, жан дүйнөмдүн эригүүсү, кубаттуу ойлор бала кезимден эле бирге жашап келген. Билинер билинбес бул сезимдер денеме өрт койсо дагы, ал кубаттуулукту сыртка чыгарбастан ушул мезгилге чейин көтөрүп жүргөнүмө таң калам. Демек бул ойлор буруксуган жыт чачып, алда качан кагаз бетине түшүрүлүүгө тийиш эле. Бирок бул ишти аткарбаганымдан кийин улуу жараткандын өзүнчө буйругу болгон чыгар. Бууракандап келген күчтүү сезим мени мына ушул тагдырга туш кылды. Бийиктик бул өзү түгөнгүс жол тура. Бул жашоого жолоочулап пайда болгонумдан бери ошол жолдун нугуна түшүп келе жатам. Чыгармачылыктын бул сапары чартылдап күйгөн от болуп денеме сүңгүп кирип, байыркы адамдар аркылуу тилиме жеткирилди. Түздөн түз айтканда, жер бетинен өткөн адамдардын эң сымбаттуу акылмандары айланчыктап келип мага мээрим салышты. Атап айтсам, биринчи жаралган адам Оля атам, анын мээримдүү жары Оля апам. Кыргыздарда адам ата, Оля апам, Умай эне. Алар каалаганча окуяларга сүңгүтүп, менин жан дүйнөмдү бийлеп алышты. Бешиктеги бала кезинден эле мээримин төгүп, жанымдан чыкпай келе жаткан Умай эне, Оля апам мага буларды айтып берди. Ооба, жер жаралып, анын бетинде жашап калгандан бери канчалаган кылымдар өттү. Кыйналып кысталган турмуштар артта калды. Адам баласынын тагдыры мына ушу жолдо. Бийиктен ылдый жарга кулап түшпөсү үчүн адам өзүн этияттай билүүсү зарыл. Билим алып, жаратылыштын кубулуштарын, улуу жараткандын буйруктарын сезе билүү адам баласынын жолундагы ак дил. Жүрүп олтуруп, көптөгөн окуяларды башынан өткөргөн Оля апам сөзүн минтип булады. Менин сага мээримимдин түшкөн себеби, ал жер жаралгандан берки адам баласына жараткандын кылган жакшылыктарын, анын осуяттарын, адам баласынын сапарын узартуу үчүн кылган аракеттерин туйгузуу. Сенин жер бетиндеги милдетиң ушул. Биз салган акылды айнытпай калкка тапшыр. Калай калк тегиз бешиктеги жаш баладан карыган карысына чейин биздин урпактар. Көңүлүңдө бүлүк болсо кайра-кайра сени карайм. Эл дагы капа кылбай күтүп алар бекен деген сары санаам бар. Саймедиреп айтып жаткан сөздөрүм элге жетсе, мага чоң күч кубат. Чырак болуп жана алган адам гана жалпы журтка багыт көрсөтө алат. 1-июнь 1996 жазылган 3-бөлүк. Бегалиева